Саламатсыңарбы? Урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы достор. Бүгүн биз онлайн сабагыбызды дагы да улантабыз. Сиздер үчүн бүгүн катылар үстүндө иштөө жүргүзөбүз. Биз мындан мурунку сабагыбызда жат жазуу сабагын жүргүзүп, анда бир канча сөздөрдүн туура же туура эмес жазылышы жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн болсо сиздердин назарыңыздарга бир канча сүйлөмдөр сунушталат. Мына ошол сүйлөмдөрдүн ичинде ката жазылган сөз бар. Тагыраак айтканда, 3 сүйлөмдүн ичинен бир сүйлөм ката болуп эсептелет. Мына ошол ката сөздү сиздер табышыңыздар керек болот. Урматтуу окуучулар, мындай болсо бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 6-чы сабак, 5-чи класстын кыргыз тили жана адабияты боюнча. Жалпысынан сиздерге 10 суроо берилет. Мына ошол 10 суроонун ичинен сиздер бир вариантты тандайсыздар. Эскерте кетүүчү жагдай, ар бир туура жана ката жоопторуңузду эсептеп барыңыз. Жыйынтыгында ушул видеонун алдындагы комментарийге канча суроого туура жооп бергениңизди жана канча суроого ката жооп бергениңизди жазып койсоңуз жакшы болот. Анда баштайбыз. Биринчи суроо. Асан терекке ыкчамдык менен чыгып бара жатты. Байтемир өзүнүн күчүгүн эшикке калтырууну каалаган жок. Мугалим аны жүрөккө тийчү сөздөр менен тарбиялаганга өттү. Урматтуу окуучулар, жогорудагы 3 сүйлөмдүн арасында кайсы биринде ката жазылган сөз бар? Ойлонуңуздар. Туура жообу, ката жообу дейин, ката жообу В варианты болчу. Мугалим аны жүрөккө тийчү сөздөр менен тарбиялаганга өттү деген сүйлөмдө жүрөккө деген сөз ката жазылган. Себеби биз кыргыз тилинин эрежелеринде билебиз, аягы үнсүз тамга менен бүткөн сөзгө мүчө уланганда мүчөдөгү үнсүздөр болобу, алар өзгөрүүгө учурап каткылаң болуп кетиш керек. Ошондо жүрөккө деген сөздө 2 к катарынан келиш керек болчу. Кийинки суроого өтөбүз. Алтынай, сен сөзсүз окушуң керек, билдиңби? Б варианты. Кулубек, ээн талаада көзсүз калсаң да мени таап келерсиң. В варианты. Мени сезбей калат деди окшойт. Тузсуз тамакты алып келиптир. Урматтуу окуучулар, бул берилген 3 сүйлөмдүн кайсы биринде ката жазылган сөз бар? Ойлонуңуздар. Б вариантында ката жазылган сөз бар. Бул жерде көзсүз деген сөз ката жазылган. 2 с келип калган, а бирок 3-чү тамга бизде көз деген тамгадагы з сакталыш керек болчу. Ошондо көз сүз болуш керек болчу. Кийинки суроого өтөбүз. Анын улуту араб болгондуктан мен аны жакшы инсан деп ойлодум. Б варианты. Биздин айылыбыздын төмөн жагында илгери клуб боло турган. В. Анда биздин аталарыбыз завод эмне экендигин биле элек кези. Урматтуу окуучулар, сиздердин алдыңыздарда турган 3 сүйлөмдүн кайсыл биринде туура эмес жазылган сөз бар? Б вариантында клуб деген сөз ката жазылган. Бул сөздүн аягы Б тыбышы менен бүтүш керек. Кийинки суроо. Тайене, тойдон кайткан учурда мени эстен чыгарбаңыз, макулбу? Ага эмне? Кепчин киет да чуркап кетет. Мени эт жүрөгү оорубайт дейт окшойт, сыяга. Анын сөзү мага оор тиет.
Урматтуу окуучулар, жогорудагы 3 сүйлөмдүн арасында кайсыл биринде туура эмес сөз жазылган? Туура варианты, тагыраагы ката сөз жазылган вариант бул Б варианты. Бул жерде кепчин киетта деген сөз турат. Демек, бул жерде ый тыбышы ашыкча. Кийинки суроо. Мезгил өтүп, эми ал чоңоюп келе жатты. Түн ичинде кыз жигиттер түрдүү оюн ойночубуз. Анын коюу сакалынын арасына мөлт-мөлт жаштары коюлуп жатты. Урматтуу окуучулар, бул берилген 3 сүйлөмдүн арасында кайсы биринде туура эмес жазылган сөз бар? Бул сүйлөм А варианты. Бул жерде чоңоюп деген жердеги ый менен у тыбышы катар келген, а бирок дал ушул ю тыбышын бизде йоттошкон ю тамгасы билдирет. Демек, эки тыбыштын ордуна ошол тыбышты жазып койсок, бул жерде жетиштүү болмок. Ушул жерден кошумча маалымат катары айта кетсем, эгерде берилген убакыт аз болуп жатса, анда видеону пауза кылып туруп, туура жоопту тапканга аракет жасаңыз. Биз болсо кийинки суроого өтөбүз. Ал Түндүк Африка тараптан окшойт, сыягы. Бизге Чыгыш Европа тараптан келдим дебедиби? Ал бир канча Түштүк Американын аймагына барып келген адам. Урматтуу окуучулар, сиздердин алдыңыздарда турган бул 3 сүйлөмдүн кайсыл биринде туура эмес сөз бар? Же болбосо жазуу эрежесине ылайык ката кетирилген сөздү табыңыздар. Туура жообу бул А варианты. Себеби бизде энчилоттарга тиешелүү, айрыкча татаал энчилоттарга тиешелүү болгон сөздөрдүн жазылышында багытты билдирген түндүк, түштүк, чыгыш, батыш бул түшүнүктөр дагы чоң тамга менен жазылуусу керек. Кийинки суроо. Мен аны африкалык жигит деп жүрүптүрмүн. Тобо. Менин досумдун аялы лондондук болот. Кызык, Соодада кара суулук соодагерлерге тең келүү татаал иш. Урматтуу окуучулар, бул берилген 3 сүйлөмдүн арасында кайсыл биринде ката сөз орун алган? Ойлонуңуздар. Бул жооп Б. Себеби жер суунун аттарына дык мүчөсү, лык мүчөсү уланганда анын аталышы кичирейип, кичине тамга менен жазылып калат. Мисалы, Африка деген энчилотка лык мүчөсү уланганда бул сөз кичирейип кеткен. Ал эми татаал энчилоттарга лык мүчөсү уланганда анын ортосунда сызыкча сакталып калат, бирок анын эки бөлүгү да кичинекей тамгалар менен жазылат. А бул жерде чоң тамга менен жазылып калган. Демек, Б вариантында ката бар. Кийинки суроо. Мен анын саясий курмандыгы болуп калдым. Б варианты. Мамлекетибиздин аймагында тарыхый жайлар өтө эле көп эмеспи? В варианты. Мен Канадагы гүлдөрдү табигый деп ойлоп, аларга суу куюп жүргөн экенмин. Урматтуу окуучулар, бул берилген 3 сүйлөмдүн арасынын кимисинде, кайсыл биринде ката сөз бар? Убакыт бүттү. В вариантында. Бул жердеги ката сөз табыгый деген сөз ката болуп калган, а туура жазылышы бул жердеги тыбыштын ордуна и тыбышы келиш керек, ошондо табигый. Кийинки суроого өтөбүз. Максат, баштыгыңды алып Алиевдин жанына отура тур. Кечириңиздер, мен сиздердин диалогко аралашып кеттим. Мени бул заводко жумушка кабыл алыңыздарчы. Бул жерде баарыңыздар эле туура жооп берсеңиздер керек, себеби менден катачылык кетип
белгини чыгарып койдум дегендей. Айтор бул жерде б вариантын туура эмес, себеби диалог деген сөздүн аягы жумшак үнсүз менен бүтүп атат, бирок ага уланган мүчөнүн башында каткалаң үнсүз келип жатат. Бул жерде туура эмес болуп эсептелинет, себеби бизде атайын эреже бар. Аягы жумшак үндүү менен үнсүз менен бүткөн сөзгө мүчө уланганда мүчөнүн башы дагы ага окшошуп кетет дагы, ошондо жумшак үнсүзгө өтүп кетиш керек. Кнын ордуна бул жерде д болсо анда туура болмок. Кийинки суроо. Урматтуу студенттер, силер мыкты окушуңар керек. Б варианты. Согуш талаасынан качып кеткен калматты көрдүңөрбү? В варианты. Мунун баары абстрактуу түшүнүктөр. Билип алгыла. Урматтуу окуучулар, бул үч сүйлөмдүн арасында кайсыл биринде ката сөз бар? Убакыт бүттү. А вариантында ката бар, себеби студенттер деген жерде 2 т жазылышы керек болчу. Улантабыз. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү каталар үстүндө иштөө сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Мен ойлойм, бул видеонун жүрүшүндө сиздер түрдүү сөздөрдүн туура жазылышын үйрөнө алдыңыздар жана биле алдыңыздар деп. Мындан ары бул катачылыктарды кетирбегенге аракет кылабыз. Эгерде биз тараптан берилген суроолордун баарын эң мыкты билген болсоңуз, анда эң жакшы. Демек, сиз кыргыз тилден эң мыкты сабаттуулукка ээ экендигиңизди далилдедиңиз. Ал эми бул видеонун аягында канча суроого туура жооп бергениңизди комментарийге калтырыңыздар жана ошондой эле бул баракчага катталууну унутпаңыздар. Коңгуроочуну басып койсоңуздар, биздин баракчадагы болуп жаткан эң акыркы онлайн сабактарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Сиздер менен мен Илгиз Шамзаев болдум. Кайрадан кийинки сабактардан амандашканча, жолукканча сак саламат туруңуздар. Аман болуңуздар.